Саламатсыздарбы, Universal KG каналынын катталуучулары. Бүгүн сиздерге бат жана үнөмдүү үйдө болгон азыктардан гана даярдалуучу пирогдун рецепти менен бөлүшүп кеттим. Ал үчүн бизге үй температурасындагы un, 12 кашык un, аш кашык менен жана жумуртка, 12 кашык кум шекер, 12 кашык суу май жана 12 кашык айран же сүт. Биринчи биз жумуртка менен кум шекерди жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде мен 2 порцияга жасап жатам, ошондуктан менде 4 жумуртка. Кум шекерибизди кошуп жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биз аралаштырып алдык. Андан соң суу майыбызды кошобуз. Айранды кошобуз. Андан соң разрыхительди унга кошуп, un менен разрыхительди жакшылап аралаштырып алабыз. Un сөзсүз ээленген болуш керек. Андан соң унду аз-аздан аралашмабызга кошуп, мынакей достор, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Үйүңүздө мак болсо, мак дагы кошуп жасасаңыздар болот. Көз өлчөм менен кошсоңуздар болот. Аралаштырган соң 10-15 минуттага тыныктырып турабыз дагы. Андан кийин 180 градуста ысып турган духовкага 40-45 минуттага салабыз. Достор, ушул жерде духовканын эшигин пирог бышкычекти ачсаңыздар болбойт. Себеби пирогуңуздар ойдогудай бышпай калышы мүмкүн. Мынакей достор, 15 минут тыныктырып алдык. Листке пергамент кагазын салып, андан соң аралашмабызды салып дагы пирогдун бети бат жана тез бышып кетпеш үчүн мен мындай фольга менен жаап бышырам. Фольга жок болсо жаппасаңыздар деле болот. Фольга менен жабып, зубочистка менен тешип салып коебуз. Болду. Биз ойлогондой аябай даамдуу жана аябай сонун болуп бышыптыр. Тамагыңыздар таттуу болсун. Жана ошондой эле достор, биздин Universal KG каналыбызга подписаться болуп, дизлайк жана лайк басып, комментарий калтырып кетүүңүздөрдү суранабыз.